çeçip bergiledi. Bölüştürüp bergiledi. Hem kolundan gelet. Akesini tanıtıp duruyor. Biz benim ötümüz ağzıma desin. Jönököy halktın akesini tanıtmayın. Şöyle söyleşip geçelim. Чиновниктердин акесин таанытып эле баарын мына салык төлөтүп баарынын баягы уурдап алгандарын кайтартып атабыз эми. Жөнөкөй халыкка тийбей коелу. Камчы өкөң, камчы ташлый өкөң. Мына сазга батырган президенттер бок кылган жок, а? Мына сен эми вертолет менен келип атасың айланайын, а? Качан бизде вертолет бар эле? Эми жанагы Dekirte gerneyde olgandorun akesini tanıtı, ha? Ошону рас кылып атабыз. Азыр бүгүн ушу 15 вертолетубуз бар мына. 2 жылда бутуна көтөрдүк ошонун баарын. 5-өөнү жаңы сатып алдык. Калган 10-ун эскисин жап-жаңыдай кылып туруп көтөрдүк мына азыр. 2 самолет сатып алдык, кел атат. Буюрса ушул жайда келип калат келе жаткан. Дагы экөөнү акча төлөп койдук. Алар бир 9 айдын ичинде келип калат. Бүтүндөй республика боюнча самолетторду өзүбүздүн өкмөттүн самолетун учурабыз. Казармандын аэропортун жасап атабыз, бүтүп калдык. Таластыкын бүттүк, Нарынды бүттүк, мына Караколду билесиңер бүттүк. Гербенди бүттүк. Эми азыр Алабука Чаткалга дагы Канышкыяга аэропорт салабыз жаңы. Ошондо баягыдай кылып туруп, Союз мезгилинде ички рейсибизди кое беребиз. Социальный проект болот бул, арзан. Өкмөттүн эсебинен. Азыркылар мисалы Баткенге учуп барып келишине бир учушуң эле 6000 сом. Кайра дагы бир учушуң бир киши Баткенге барып келиш үчүн 12 000 сом коротот чөнтөгүнөн. 2,5 миң кылып койсо болот эле, бирок эми баягы жеке самолетторду 2,5 кыл деп биз кыйнай албайт экенбиз, ошон үчүн мамлекеттин өзүнүн самолетун сатып алдык.